Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз менен байланышта Жумабаева Бактыгүл Амановна, балыкчынын индустриалдык педагогика колледжинин директору. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Алгачкы суроону баардыгы эмнеден башталган айтып бере аласызбы дейт. Сиздин колледжиңиздин кызыктуу тарыхы бар болушу керек деп жазып турат. Биринчи сурообуз ошондой. Албетте. Биздин окуу жайыбыз кереметтүү Ысык көлдүн дарбазасы болгон Балыкчы шаарынан орун алган. Окуу жай 1979 жылы Фрунзе курулуш техникумунун филиалы болуп уюштурулуп, 1986 жылы өз алдынча Рыбачы курулуш техникуму болуп негизделген. Өз учурунда окуу жай ошол мезгилдеги өлкөнүн өнүгүү этабында курулуш тармагында талап кылынган артыкчылыктуу адистерди даярдаш үчүн Ысык көл жана Нарын өрөөнүндөгү бирден бир көрүнүктүү мамлекеттик орто окуу жайлардын бири болуп эсептелген. 2008 жылы учурдун талабына ылайык Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжи болуп аталып, ошол мезгилден бүгүнкү күнгө чейин билим берүү системасында өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып келе жаткандыгына быйыл 36 жыл болду. Колледждин аталышы айтып тургандай, индустриалдык педагогикалык деп аталгандыктан биздин окуу жайда педагогикалык жана техникалык тармактагы адистиктер даярдалат. Окуу жай өзүнүн ишмердүүлүгүндө билим берүү программаларын натыйжалуу ишке ашыруу жана сапаттуу билим берүү үчүн өзүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында ар дайым талыкпастан кошумча каржы булактарын издөө, донорлорду тартуу иштерин жүргүзүп келет. Мына ушундай учурда окуу жайдын Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоорлор менен кызматташып калуусу окуу жайыбыздын өнүгүүсү үчүн эң алгылыктуу иштерди жасоого түрткү болгон окуя болду десем жаңылышпайм. Тактап айтканда, 2015-2017 жылы окуу жайыбыз Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун экинчи фазасы менен кызматташып, материалдык техникалык базабызга колдоо көрсөтүлүп, ошондой эле билим берүүдөгү жаңы формалар, жаңы көндүмдөргө ээ болгонбуз. 2018 жылы ушул эле долбоордун 3-чү фазасында Кыргыз Республикасындагы орто окуу жайлардын арасынан тандалып, 8 пилоттук окуу жайдын катарына кирдик. Бул долбоор арасына кирдик. Бул долбоор кесиптик билим берүүдөгү көндүмдөрдү өнүктүрүү, секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр деп аталып, билим берүү жана илим министрлигинин алдында ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгы азыр коомчулукка маалым. Бул долбоор биз үчүн жана окуу жайдын өнүгүүсү үчүн жана ошондой эле окуу жайдын тарыхындагы эң чоң бурулуш деп айтсак да жаңылбайм. Себеби бул долбоор менен кызматташуу окуу жайдын тарыхында жазылып кала турган, ошондой эле билим берүү системасында жалпы жааматыбызды ишке шыктандырган, аларды чыгармачылыкка үндөгөн, ошондой эле жаңылануу жолуна жол салган окуя болду. Чоң рахмат. Экинчи сурообуз, сиздин колледжиңизде окутуу жалпысынан кайсы адистиктер боюнча даярдалынат? Биздин колледжде азыркы учурда бардыгы 52 кызматкер эмгектенип, 430 студент күндүзгү жана сырткы бөлүмдө 10 адистик боюнча билим алып жатышат. Педагогикалык багытта 5 адистик, алар башталгыч класстын мугалимдери, мектепке чейинки билим берүү, англис тил мугалими, технология мугалими жана дене тарбия мугалими. Ал эми транспорт тармагында техниктерди, ошондой эле экономика тармагында бухгалтерларды, тигүү секторундагы модельер конструкторлорду, IT тармагында техник программисттерди, ошондой эле туризм чөйрөсүндө туристтик комплекстер менен
мейманканалардын менеджерлерин, ошондой эле кесиптүү окутуу боюнча менеджер, өндүрүштүк окутуунун мастерлерин даярдап жатабыз. Сиз айтып кеткендей, бирөөсү болсо жанагы сырткы программа болуп эсептелет, бирөөсү күндүзгү программа болуп эсептелет. Сиз айтып кеткендей, могу адистиктер боюнча айтып коесузбу, кайсы багыттар мисалы бюджетке салыштырмалуу каралат, кайсынысы контракт боюнчасы? Бизде педагогикалык багыттагы адистиктер боюнча бюджеттик орундар каралат. Мектепке чейинки билим берүү башталгыч класстардын мугалими боюнча жылына 40 орун бюджеттен каралат. Ал эми калган адистиктердин бардыгы атайын эсептен контракттык негизде окутулат. Чоң рахмат. Үчүнчү сурообуз. Сиздин эң популярдуу адистиктериңиз кайсы деп жазылып турат. Ошондуктан балким ата-энелерибиз да, жанагы абитуриенттерибиз да, студенттерибизге аябай кызык болсо керек. Албетте. Биз даярдап жаткан 10 адистиктин ичинен азыркы учурдун өнүгүү мезгилине ылайык эмгек рыногу талап кылган, рынокто талдоодо көбүрөөк суроо талапка ээ болгон адистиктерибиз булар IT тармагындагы автоматташтырган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо адистиги, ошондой эле дүйнөдөгү эң кирешелүү тармактардын бири болгон өлкөбүздүн өнүгүү концепциясына ылайык туристтик аймактардын катарына киргендиктен, ошондой эле окуу жай өзү ушул региондо жайгашкандыктан туристтик индустрияны өнүктүрүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуп, кесипкөй адистерди даярдоо үчүн туризм чөйрөсүндө тейлөө кызматын көрсөтүүнүн деңгээлин көтөрүүгө салым кошуу максатында мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу адистигин ачканбыз. Мына ушул эки адистик учурда артыкчылыктуу адистиктердин катарына кирет. Чоң рахмат. Дагы бир суроом, сиздин колуңузда өндүрүш барбы дейт? Же аны иштетүү пландалганбы, же планда жок беле? Так, биздин коллежде бул бүгүнкү мезгилге чейин өндүрүш болгон эмес. Бирок ушул Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун колдоосу менен окуу жайдын 4 кабаттуу имараты реконструкциялык ремонт иштеринен өткөрүлүп, жана ушул азыр мен жогоруда айтып кеткен эки адистик боюнча ушул эки адистиктин окуу аудиториялары, мастерскойлору, метод кабинеттер, электрондук библиотека, ашкана, эс алуу бөлмөлөрү, жатакана, конференц-зал бардыгы заманбап ремонттон өткөрүлүп, тиешелүү жабдуулар менен берилди. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, сиз айткандай, бизде ушул туризм багытындагы мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөө адистиги боюнча окуу өндүрүштүк комплекси түзүлүп берилди. Комплекс ушул жатакананын биринчи кабатында жайгашкан. Бул биринчи кабатта комплекс үчүн атайын мейманкана номерлери, ресепшн, кафетерий, эс алуу бөлмөлөрү жайгашкан. Бул комплексте биздин студенттер, ушул адистиктеги туризм багытындагы адистиктеги студенттерибиз практика сабактарын ушул комплекстен өтүшөт. Жана андан тышкаркы убакта ушул комплексте кошумча каражат табуу укугуна ээ болот. Башкача айтканда, бул окуу өндүрүштүк комплекси өз алдынча юридикалык жакка ээ болуп, кошумча каражат табууга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми комплекстен түшкөн каражатты ошол эле өзүбүздүн комплексти кеңейтүүгө, ошол адистиктин базасын чыңдоого жана ошол окуу жайдын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана ошол комплексте иштеген штаттагы кызматкерлердин эмгек акысын төлөөгө жумшалат. Чоң рахмат. Бул окуу өндүрүштүк комплексинин курулуп бериши
окуу жай үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Себеби биз башка адистиктерибизди да карап көрүп, дагы алдыңкы мезгилдерге пландап атабыз. Башка адистиктер боюнча да ушундай өндүрүштүк база түзүп, ошол өзүбүздүн эле базада студенттерибиз практикасын өткөрүп, жана андан тышкары кошумча каражат таап, өзүбүз каржылап, келечекте өз кесибин сүйгөн, ошол өндүрүштө теория менен практиканы айкалыштырган квалификациялуу кадрларды даярдайбыз. Чоң рахмат. Бүткүл эме цикл боюнча даярдай турбайсызбы? Теориясы өзүнчө, практикасы өзүнчө, таптаяр адис чыгат экен да. Анысы жакшы. Анан бир жагынан өзүн өзү бакыда экен да, тиги эми колледжден чыккандан кийин эле. Дагы бир суроо. Студенттер олимпиадаларга же балким ар кандайдыр мелдештерге катышып турушса керек? Албетте. Студенттер бизде дене тарбия адистиги бар деп жабырда айтып кеттим. Мына ошол адистик болгондуктан биз балыкчы шаардык жаштар иштери дене тарбия жана спорт бөлүмү менен абдан тыгыз иш алып барабыз. Ошондой эле биздин студенттер республикалык, областтык, шаардык деңгээлде өткөрүлүп турган иш-чараларга, конкурстарга, турнирлерге активдүү катышып, ар дайым байгелүү орундарга ээ болушат. Мисалы, быйылкы эле окуу жылын алып карап көрө турган болсок, областта өткөрүлгөн спорттук турнирге орто окуу жайлар, орто жана башталгыч кесиптик окуу жайлардын арасында өткөрүлгөн Колли лига волейбол кубогуна катышып, кыздардын жана балдардын командасы 1-чи орунга ээ болушту. Андан тышкары областтык парус спорту боюнча мелдеште 1-чи курстун студенти Бакытбеков Мирел 2-чи орунга ээ болду. Эл аралык эркин күрөш мелдешинде турнирге катышып, Бектурганов Улук 1-чи орунга ээ болду. Ошондой эле республикалык баскетбол лигасынын чемпионатынын региондук финалында Каденов Темирлан 1-чи орунга ээ болушту. Жалаң адистерди эмес, спортчуларды да даярдай турбайсыздарбы? Анысы да жакшы. Анда дагы бир суроо. Эми студенттердин жанагы теория боюнча, практикасы боюнча, окуу жай боюнча бар түшүнүктүү. Эми жана досуг дегенди сураштырып көрөлү. Студенттер, колледждеги студенттер бош убактысын кандай өткөрөт дейт? Ар кандай чеберчилик сыныктары же балким кызыктуу иш-чаралар өткөрүп турабы же жокпу? Албетте, студенттердин бош убактысы колледжде би, драма, спорт кружоктор менен алектенишет. Андан тышкары биздин окуу жайда адистиктерден тышкары кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар. Мисалы, компьютерди колдонуу курсун бүтүп алышат. Ошондой эле айдоочунун күбөлүгүн ала алышат. Ошол эле мезгилде бизде көбүнчө кыздар окугандыктан конструктор, модельер кыска мөөнөттүү курсу бар. Аны бүтүп алышат. Андан тышкары биздин студенттерибиз шаардагы баардык коомдук иш-чараларга абдан активдүү катышат. Ошондой эле мэриянын алдындагы жаштар кейжи уюмунун дагы лидерлери болушуп, волонтерлук иштерди аткарышат. Ал жагынан да баары караштырылган турбайбы? Анысы жакшы. Дагы бир суроо кечиресиз. Сиздин коллегиңиздин бүтүрүүчүлөрү дейт, кайсы ири компанияларда иштешет деп сурообуз турат. Биздин колледждин бүтүрүүчүлөрү өзүбүздүн аймактан алып караганда ушул жана туризм багытындагы мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу адистигинин бүтүрүүчүсү, өзүбүздүн бүтүрүүчү, иш берүүчү ар дайым тыгыз иштеп келебиз. Ысык көл районундагы Royal Beach клуб отели бар. Ошол клуб отелдин менеджери Имашева Чолпон биз менен дайыма бирдикте иштейт. Ошондой эле Дубай шаарында ушул эле адистикти бүтүргөн Шаңырбаева Мерим Беккариевна кызмат Дубай шаарында эмгектенип жүрөт. Ошондой эле ушул адистикти бүтүргөн Турциянын Катар шаарында Катар Airways аэропортунда кадрларды тейлөө боюнча агент болуп эмгектенип жаткан Кеңешев Канат Сайзбековичти айтсак болот. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкери, милициянын полковниги Дөөлөсбаев Азизди мисал келтирсек болот.
окуу жай эми ушул 36 жылдын ичинде көптөгөн ар тармактагы адистерди даярдашты. Алар республикабыздын баардык аймактарында иштеп жүрүшөт. Менин атаган бүтүрүүчүлөрүбүз болсо, биз менен ар дайым байланышта болгон иш берүүчүлөрүбүз, келип конок лекцияларын өткөн гана бүтүрүүчүлөрдү атадым. Анысы болбосо да болбойт да. Студенттериңиз түздөн түз жумуш ордунда билим ала турган практика өтүүчү жайларды сунуштайсызбы? Албетте, бизде окуу программасында практика бул эң негизги орунду ээлейт да. Башкача айтканда биз айтып коебуз, теория практикасыз жансыз, практика теориясыз алсыз деген сөз бар. Ошондуктан бул теория менен практика ар дайым айкалышып турбаса, анда бул окуу программасы ийгиликтүү ишке ашпай калат деген нерсе. Ошондуктан биз мына азыркы учурда даярдап жаткан 10 адистик боюнча баардык практиканын түрлөрүн өткөрүүгө тиешелүү мекеме ишканалар менен келишимдерди түзгөнбүз. Практикалар өз учурунда үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Ошондой эле бул социалдык өнөктөштөр менен кызматташууну жакшыртуу максатында меморандум түзүп, меморандумга кол койгонбуз. Меморандумда окуу жай менен өндүрүш мекемелеринин ортосундагы кызматташуу боюнча так милдеттери, укуктары, кызыкчылыктары жөнүндө так жазылган. Практикалардан кийин мекемелерибиз айрым бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылган учурларыбыз да көп. Мисалы, быйылкы окуу жылында туризм багытындагы адистиктин 4 студенти практикадан кийин иш менен камсыз болду. Алардын экөөсү Royal Beach клуб отелинде иш менен камсыз болду. Ал эми экөөсү болсо Тоң районундагы Белтам Бозүй лагеринде иш менен камсыз болду. Ошондой эле башталгыч класстарда окутуу адистиги боюнча 3 студентибиз ошол практика өткөн мектептерде иш орундары менен камсыз болду. Мектепке чейинки билим берүү боюнча дагы 2 студентибиз практика өткөн бала бакчада тарбиячы болуп калышты. Дене тарбия адистиги боюнча 1 студентибиз ошол Балыкчы шаарында Нуристам балдар интернат мектеби бар. Ошол мектептин бүтүрүүчүсү ал студент. Биз ошол студентти колдоп, ошолордун социалдык колдоо көрсөтүп, биз ошол студентти 50% контракттан бошотуп окутканбыз. Мына ошол студент өзүнүн мектебинде практикада жүрүп, кайра ошо өзүнүн мектебинде дене тарбия мугалим болуп калды. Практика кийин. Ал жагынан болсо жанагы иш менен камсыздоо боюнча процент аябай жакшынакай турбайбы? Бизде иш менен камсыздоо боюнча педагогикалык багыттагы адистиктерибиз 70% жумуш орундары менен камсыз болот. 70% аябай сонун процентте. Анан кечиресиздер, жанагы пансионат эмелери менен, мекемелери менен келишим бар. Жана спорт жагдайлар, досуг жагынан студенттерге баары көрүлгөн. Жанагы жаңы жана Азиатский банк реконструкция развития АБРР, ЕБРР жагынан, ЖАЗ жагынан жанагы бүт баары мекемелер практикалык, теориялык жанагы аудиторияларды жаңыртып баарын жасаган турбайсыздарбы? Эми болсо 2-3 жана суроо жооп бербесеңиздер борбойт. Биринчиден, жанагы багыттардан, жана 10 кесипеттик багыттар бар да. Кайсынысы эң кирешелүү десек, балким ата-энелерибиз кызык болуп атса керек ата-энелерибизге, балким студенттерибизге, жана окуучуларыбызга кызык болуп атса керек. Кайсы жагдайлар эң баалуу, эң акчалуу десек да жаңылышпайбыз. Эми баягы ар бир кесип ардактуу деп коет. Ар бир адам өзүнүн кесибин тандап алгандан кийин ошону сүйүп, ошол кесипти аркаласа жемишин алат дейбиз. Бирок ошого карабай азыркы мезгилде баягы улам ар бир мезгилдин өзүнүн талабы бар да. Азыркы мезгилдин талабы боюнча мен жана айтып өткөндөй артыкчылыктуу 2 кесибибиз бар.
биринчиси IT тармагындагы техник программисттер, себеби мынакей азыр санариптештирүү деп атабыз. Биздин өлкөбүздүн кайсы тармагында болбосун, бул адистик боюнча сөзсүз жумуш орундар болот, ошондой эле алардын эмгек акысы дагы жогору. Мисалы, жеке компаниялар көп өлчөмдө акчаны төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да, эң кыйын жакшы IT программисттер болсо. Ошондой эле экинчи, мен дагы айтып өттүм, биз өзүбүз ушул региондо жайгашкандыктан, Кыргызстан ушул туристтик өлкө болгондуктан, анын үстүнө быйыл мына ушул туризм багытын өнүктүрүүгө өтө көп долбоорлор келип атат, инвесторлор келип атат, абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Мына ушул туристтик индустрияны өнүктүрүүгө көп көңүл бурулуп жаткандыктан, ушул биздин бүтүрүүчүлөр дагы ошол чөйрөдө өзлөрүнүн кызмат орундарын таба алат. Жана биздин өзүбүздүн студенттер айтып келет, башка адистиктерге караганда биздин адистик аябай кызыктуу, ар дайым эл менен кошо эс алабыз, элди эс алдырабыз, саякатка чыгабыз, көңүлдүү, мугалимдей болуп кагаз жазып отурбайбыз деген. Ошондой эле акча тапканга дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анысы жакшы. Дагы бир суроо. Абитуриенттерге эмне үчүн сиздин колледжиңизге тапшыруу керектигин кыскача кантип айтып бере аласыз? Мен ушул учурдан пайдаланып, эртеңки келечектин ээси боло турган жаштарды, абитуриенттерди Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжине тапшыргыла. Сенин келечегиң биз менен деген ураанга чакырат элем. Себеби биздин колледждин артыкчылыгы алдыңкы тажрыйба борбору, окуу өндүрүштүк комплекси, окутуучулардын кесиптик өнүгүүсү үчүн борбор, эң мыкты материалдык техникалык база, жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенет. Окутуунун заманбап технологиялары жана активдүү формалары колдонулат. Эмгек рыногу талап кылган артыкчылыктуу адистиктер тандалган. Эң негизгиси, бизди тандаганыңа эч качан өкүнбөйсүң дейт элем. Чоң рахмат. Анан күндүзгү жана сырттан окуусу акысы бар да. Кайсынысы күндүзгүсү, кайсынысы сырткасы? Бизде ошол 10 адистиктин ичинен 5 адистик боюнча сырттан окуу бөлүмү бар. Дене тарбия мугалими, башталгыч класстын мугалими, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү адистиктер үчүн сырттан окуу бөлүмү бар. 2 жыл 6 ай, контракттык төлөмү 15 000. Ал эми экономикалык багытта бухгалтерлар үчүн, ошондой эле транспорттук багыттагы адистигибиз үчүн да сырттан окуу бөлүмү бар. Алардын деле окуу мөөнөтү ушундай. Ал эми калган 5 адистиктер боюнча күндүзгү гана бөлүм бар. Бизде ошондой эле жогоруда айтып өткөндөй, Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор менен биз абдан алдыга жылдык өстүк деп айтсам жаңышпайм. Бул долбоордо биз жөн гана материалдык техникалык базабызды гана оңдобостон, жалпы жааматыбыз, окутуучулар жаңылануу жолуна түштү. Ушул заман талап кылгандай ар дайым өсүп өнүгүш керек экендигин сезди. Ошого ийкемдүү болгон квалификациялуу кадрларды даярдоо керек экендигин сездик. Ошондой эле ушул долбоордун аркасы менен сапаттуу билим бериш үчүн окутуунун жаңы методдорун, активдүү формаларын, технологияларын үйрөндүк, жаңы ыкмаларга ээ болдук. Өзүбүз квалификациябызды жогорулаттык, сертификаттарга ээ болдук. Ошондой эле ушул эле долбоордо окуп, мына 4-жылы кызматташып атабыз. Азыркы учурда ошол алдыңкы биздин кызматкерлер тренерлик сертификаттарын ала башташты. Учурда бир кызматкерибиз ушул рынокто изилдөө боюнча тренерлик сертификатын алып, ушул компания менен, долбоор менен контрагын бекитти. Анысы жакшы. Кечиресиз, дагы бир суроо жаштарыбыздан. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөбү же жокпу? Балким башка чет мамлекеттик тилдеринде?
Жок, окутуу англис тилинде жүргүзүлбөйт. Бизде жана туризм багытындагы адистигибиз үчүн англис тилине көбүрөөк басым жасайбыз. Ошондой эле былтыркы окуу жылында англис тил мугалим адистигин ачтык. Буюрса, быйыл көптөгөн пландарыбыз бар. Ошол англис тилин өнүктүрүү жана ошондой эле жаштар үчүн быйыл биз жана кореялык, япондук койка, жайка компаниялары менен жолугушуп, алар биздин базаны көрүшүп, биз аларга заявкаларыбызды толтуруп жибердик. Жайкадан именно ошол техник программисттер үчүн жана дизайнды жазуу, программанын тилдерин үйрөнүү үчүн волонтерлук жиберүүгө макулдашууларды жүргүзүп жатабыз, волонтер алганга. Ал эми Корея компаниясынан болсо туризм багытындагы адистигибиз үчүн алардын көмөк көрсөтүүлөрүнө муктаждыгыбызды айтып, кандай кылып иш алып барабыз пландап, алардан дагы волонтер күтүп жатабыз. Өзүбүздүн эмес, жана чет мамлекеттик мугалимдер бар болгудай экен да. Лекциялардан тышкары мугалимдер менен байланышууга болобу дейт. Алар жекече консультация беришеби же балким дополнительный задания беришеби же кандай? Албетте, бизде баягы лекция, практика, аудитория менен гана чектелбейт. Албетте, мугалимдер ар дайым студенттер менен жекече иштөөгө даяр. Бизде ошондой эле окутуу порталы бар. Биз аны 2020 жылы ошо Жазеттин долбооруна кирип, ошол жактан атайы дистанттык окутуу үчүн Moodle портал алганбыз. Ал серверибиз Кара-Балтада жайгашкан. Бизде баардык сабактар боюнча лекцияларыбыз, окуу материалдардын баары порталда жайгашкан. Эгерде студент ооруп кала турган болсо, бошобой кала турган болсо, кандайдыр бир себептер менен окууга келе албай турган болсо, каалаган убакта ошол маалыматтарды, сабактарды алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле андан тышкары атайын график менен консультациялар берилип турат. Ыңгайлуу турбайбы? Мисалы, жоготсоң деле порталга кирип, баарын эметип алып турбайсыңбы? Анысы жакшы. Дагы бир суроо, лекцияны профессорлор же окутуучу жардамчы окутабы дейт? Бизде баягы окуу жай региондо жайгашкандыктан бизде андай илимий кызматкерлерибиз, профессор, доценттер бизде эмгектенбейт. Бирок баягы индустриалдык, педагогикалык болгондуктан биздин окутуучулардын курамы 80% педагог болгондуктан баардыгы жогорку квалификациялуу, жакшы кадрлар. Чоң рахмат. Дагы бир суроо. Так, жана окуу акысы жөнүндө айта аласызбы дейт. Жана багыттар боюнча кээ бир кесепеттер жанагы бюджетке каралат экен. Анысы болсо бюджеттик. Калганы болсо төлөө акысын айтып бересизби дейт. Окуу төлөмдөрү бизде 14 миң, 15 миң. Бардык адистиктер боюнча эле 14 миң, 15 миң. Анан мен ушул жерден дагы бир нерсени айтып кеттим, белгилеп кетким келип атат. Ушу жогорудагы айткан эле долбоордун алкагында биз башталгыч жана орто кесиптик окуу жайларда эмгектенген инженер педагогдорду кайра даярдоо курсу боюнча лицензия алганбыз. Бул курстун программасын ошол долбоордун кызматкерлери окуу программасын иштеп чыгып берген. Ошол программанын негизинде окуу планын түзүп алып, лицензияны алып алып, биз 2 жылдан бери инженер педагогдорду кайра даярдап, аларга педагог деген квалификациялык күбөлүктү тапшырып жатабыз. Чоң рахмат. Анан жана окутуу эми 9 класстан кийин, 11 класстан кийин келгидей да студенттердин көбүнчөсү улууларга болобу же жокпу дейт. Эми улууларга баргондо 70-80ге чейин болбойт. Бюджетте 35 жашка чейин эле, ал эми контракттык бөлүмдө 40 жашка чейин окугандар бар. Эми окушчу окуу эч качан кеч болбойт. Мугалимдер үчүн мугалимдер ар дайым иштеп атып, ар дайым окуйбуздар. Ооба, анан жана чет мамлекеттик студенттериңиз барбы же жокпу деп сурап жатышат. Жок, чет мамлекеттик студенттерибиз жок. Жалаң биздики.
биздикилер Кыргызстан. Чоң рахмат. Саламатсыздар, бир жолу урматтуу туугандар. Бизде байланышта Жумабаева Бактыгүл Амановна эжейибиз болду. Бул деген балыкчы шаарынын индустриалдык педагогдук колледжинин директору. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Кудайым буйрса, бул жылы болобу, эмки жылы болобу дагы бир сонун чоң жаркыраган имаратты ачып, анын жанында өндүрүш ачасызбы, жана практикалык базалы, материалдык технический базаны ачасызбы, ушул баарын жаңылатып, бир соп-сорун багыттарды ачып алыңыздар. Чоң рахмат. Байланышта болуп туруңуздар. Сиздерге менен да урматтуу туугандар, кош айтышалы. Кудайым буйрса, эмки жолу башка колледж менен директор менен сүйлөшөбүз.